Assalamu алейкум, ардактуу Бош кабардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 2021-жылдын 28 февраль болуп калды. Кыш айынын акыркы күнү. Февраль айынын дагы акыркы күнү. Биз Ноокат чергесинде турабыз. Тактап айтканда Ынтымак айыл өкмөтүнүн Бешбуркан айылында турабыз. Бешбуркан айылынан ушул экранга назар салыңыздар, атты байкаңыздар. Ушул тору улактын аты жоон жолпусунан келген, улакка таамай чабылып жүргөн ат сатууга коюлуптур. Ушул ат тууралуу сиздерге кенен маалымат берип бөлүшүп өтөмүн. Атты чабып көрөбүз, бурулуштарын көрөбүз, ээсинен сурайбыз. Деги эле болгон маалыматты сиздерге бөлүшүп жеткирип өтмөкчүмүн. Кана эми каттыраак айдачы бул жака, көрөлүчү чуркагандарын дагы. Атка назар салыңыздар. Азыр жакындагандай эми тартып сиздерге көрсөтөмүн, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ат чапты. Жеңил экен ат. Мына улактарга чабылып жүргөн таамай ат издесеңиздер, ээси менен акырында байланыш үчүн телефон номерин калтырамын. Айдай бер, өткөрүп эле. Мына күлүк, ат чынында күлүк экен, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр бурулуштарын да көрөбүз, дене мүчөлөрүнү жакындан алып көрсөтөмүн. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми атты жакындан алып көрсөтөмүн. Мына көкүрөктөрүнөн, туяктарынан, туяктары таза экен аттын. Путу колу, туяктары таза экен. Мына көкүрөгү, моюндары дагы жакшы экен сыны. Бурчу мындай соруларын да көрөлү. Соруларын да алып көрсөтөм. Мындай жакшы келишкен. Ат издегендерге бул атты колдон чыгарып жибербеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жашы ошондо жазга 5 ай. 5 жаш. 5 жашар. 2 асы болот экен жазга, 5 жашар болот экен. Ушундай ат издегендер колдон чыгарбай алып калыңыздар атты. Топко киришүү өтө жакшы киреби? Кирип чыгыштары, чуркагандары, топтон улак ашканда кеткендери. Жакшы, топко жакшы кирет. Улагына 100%. Улагына жооп, мындай топко салып алса дагы боло берет экен атты, мындайча айтканда. Мынакей көрүңүздөр. Ат жаккан болсо, ээси менен байланышасыздар, урматтуу туугандар. Жашы 5 жашта. Породасы кандай болуп калат ошондо? Карабайыр эле? Карабайыр. Өзүнүн эле местный карабайыр. Кандай улактарга чабылды эми быйыл? Торпо улактарга чабылды. Торпо улактарга чабылды. Эч кандай кыйналбай кирип чыгат. Мына эми аттын ордунан айланып топто кандай тегеренет экен? Ошону да көрсөтүп өтөйүн. Кана бурчу ордунан эле. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болгон маалыматты көрсөтүп өтүүдөбүз. Калган биз жеткире албай калган маалыматты ээсинен аласыздар. Ээси айтты, улагы таамай топко салып көрүп дагы атты алса болот деди. Аттын боюна токтолобуз. Бою 1.65-тен жогору 67 экен. 1.67 улактын аты. Эмне себептен сатылып атат бул ат? Жакшы ат экен өзү. Бул ат эми акча керек болгондон сатылып. Акча керектигине байланыштуу сатууга коюлду. Айылда да баа бериштиби эми бул жерден? Бу жерден Кол коңшулар эми айылдагылар бар баа кылса керек, сатылат десе. Эми баасы канча аттын? Баасы 300 миң. Баасы 300 миң сом кеми болот. 300 миң сом аттын баасы 300 миң сом кеми болот экен. Каймана аты Замбирек. Замбирек экен каймана аты. Кана Замбиректи дагы бир кой берчи. Мына чарчабаган карабайыр экен, өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Кой бергенде эле кетип жатат. Камчысыз эле. Камчысыз кеткен Замбиректи колдон чыгарбай алып калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Күлүктү күлүктеш керек. Күлүк жакшы чуркаган ат экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Замбирек кайман атындагы атты сиздерге көрсөтүп өттүм.
атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушуну менен Беш Фуркан айылындагы чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар. Дагы бир ирет лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттарды насип кылган болсун. Ушундай ат издеп жүргөндөргө эми акырында телефон номерин дагы айтып өтөмүн. WhatsApp'tan көбүңүздөр WhatsApp номерин сурайсыздар. Телефон номерин сурасак, WhatsApp номерди дагы айтып койгон эми. WhatsApp номери, байланыш номери 0708 байланыштын телефон номери кайрадан айтып өтөмүн. 0773 менен 81 0595 номери менен ээси менен байланышасыздар. WhatsApp иштейт, WhatsApp иштейт экен. Эгерде коңшу мамлекеттерден көрүп жатсаңыздар, +996 кодун алдына тересиздер. Саламатта калыңыздар.